Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда улуттук биринчи каналдын түз эфиринде Оюрдо программасы. Массалык маалымат каражаттарында байма-бай талкууланып жаткан электр энергиясы жана анын тарифи тууралуу маселе учурдун актуалдуу темасына айланды. Эскилиги жеткен электр энергиясынын жабдыктары ушул кыштын суугунда кандай акыбалда экени деңгээли билинип калды. Мына ушул дегеле өзү актабай келген электр энергиясын актоонун жана аны жакшыртуунун потенциалын көтөрүүнүн бүгүнкү күндөгү чарасы кайсында, дегеле тариф маселесинен башка дагы айла барбы же тариф маселесин көтөрүү учурдун эң негизги темасы өзөгү болуп турабы деген маселени талкуулоо үчүн биз бүгүн студиябызга меймандарды чакырдык. Электростанциялар ачык акционердик коомунун техникалык директору Руслан Турганбаев, Чүй электр тармактар ишканасынын башкы инженери Шамил Матаев, Кыргыз Республикасынын жана КМШнын эмгек сиңирген энергетиге, Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Бекбо Маматбеков жана Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаментинин тариф жана бааны жөнгө салуу башкармалыгынын башчысы Абайылда Адылбек уулу. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Бекбо агай, сизден баштайлы. Азыр эле эфирдин алдында бизге акыл насаат катары айтып отурдуңуз. Чындыктан качпагыла, дайыма чындыкты айтып жүргүлө деген акыл насаатыңызды. Анан орну жашырсаң өлүм ашкерелейт дейт. Бүгүнкү күн дагы ушул азыркы макалдын негизин түзүп турат. Орну 30 жыл бою жашырып келип, өлүм ашкерелеген акыбалга энергетика тармагы жетип отурат. Мына ушул энергетика тармагындагы бүгүнкү өзөктүү маселени айтып бериңизчи. Бүгүнкү акыбалыбыз кандай деңгээлде турат? Чындыгын айтыш керек, акыбалыбыз начар. Кризис чоң. Муну эч качан жашырбаш керек, айтып эле келебиз. Биринчиден, эгемендикти колгандан кийин бир 20 жыл эйфория менен жүрдүк. Энергетиканы уnuттук, тарадык, тонодук. Жоготуулар 40%ке жетти, уурдалар болду. Анан гана бул маселеге энергетика эмес, жалпы Кыргызстанга чечүүчү маселе энергетика маселелерине ушу 3-4 жыл жакшы кайрыла баштадык десем жаңылбаймын. Ачык айтыш керек, муну кээ бирде элибизге суротуу болот, ушунчалык миллиард сом карыз алып атып, энергетика ушу эмне үчүн ушундай кыян акыбалда деп. Мунун өзүнчө маселеси бар, айта турган жообу чындыгында эле. Мына 137 миллиард сом карыз деп атпайбы, бул убагында чындыгында эле туура жумшалган деп айтыш керек, мындай толугу менен. Себеби ал болбосо азыр Кыргызстан өзүнчө шакек болбой, баягы орусча айтканда өзүнчө кольцо болбой, баары эле Казакстан, Өзбекстан аркылуу электр энергияны Токтогул кассатынан түндүккө, Чүй, Ысык көл, Нарын өрөөнүнө жеткириш керек болчу да, транзитке жайыма жыл сайын 1,5 миллиард сомдон ачык төлөчүбүз. Азыр Кудай буйруса өзүбүздүн энергетика үчүн иштеп атат. Бирок могу азыркы болгон кризис бир күн эле бүгүн боло койгон жок. Бул созулган кризис. Жана мен айтпадым, энергетика көңүл бөлүнгөн жок. Тарифтин маселеси саясатка айланган болчу. Убагында шайлоо келгенде эле кой, эл көтөрүлүп кетет, эл момундай болот. Көтөрбөгүлө, наоборот, тылдыйлаткыла деген шарттар канча жолу болду. Бирок түшүнүшкөн жок. Мына энергетиканын тарифи туура эмес. Биринчи маселе ошол. Тариф туура коюлбагандан энергетиканын аябай кыйын. Ишканалар болсо баары чыгарчасынын киреши менен жаба албай отурат. Жана карызды бекинен алган жокпуз. Өзүнө өзү киреше алып, ошонун көп алгандан кичинекей өнүгүүнүн ордуна карыз алып, чындыгында эле өзүнчө шакек түздүк. Мына реконструкция, ТЭЦ реконструкция кылдык. Токтогул КЭС реконструкция болуп атат. Азыр 360 миллион доллар. Ал мисалы үчүн бүтсө, Кудай буйруса, 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. Ал Шамалды Сай КЭСин кургандай болот да, ошого барабар болот ошондой. Азыр иш жүрүп атат чындыгында эле. Президент баштап, министрликтер, башка органдар жүгүрүп эле ушу инвестиция издеп жүрүшөт, сөзүн ачыгы керек. Азыр уктаган эч ким жок. Энергетиктер элим туура түшүнсүн. Могу свет күйүп турганы, жарык болгону, ошолор 17 миңге жакын энергетиктин эмгеги. Алар күнү түнү суукта, качан болсо да вактыда туруп, ушу элибиз кыйналбасын,
элибизге свет өчпөсүн кичинекей ушундай болсун деп иштеп атышат. Эми чындыгында эле таят деген таят экен. Биз эмес даже өнүккөн США-да ушу сууктун айынан миллионду шаарлар светсиз калып атканын угуп атасыңар. Ошон үчүн туура түшүнүшүбүз керек. Элиме да айтам, бул мүмкүн азыркы маселедер энергетика начарлыгынан. Себеби азыркы жабдыктар энергетикадагы 40-50-60% эски. Кээ бир жабдыктар бул Союзда башка өлкөлөрдө чыкпай калган. Ошон үчүн энергетикке рахмат айтыш керек дегеним, эскиден булап бирин жабыштырып иштеп келатышат. Ошон үчүн элим туура түшүнсүн, кыйкырганды коюш керек. Баягы депутаттар креслосунда жумушка отуруп алышып кыйкырып атышат, булар соттош керек, айдаш керек деп. Бул болбогон сөз. Алар иштеп атышат, туура түшүнүш керек. Бирок жетишпегендер улам жыл сайын карабай калгандыктан ушул убакка келдик. Кичинекей тарифти убагында айтканбыз. 50 тыйындан 1 сомдон эмес, 10 тыйындан инфляцияны жаап, тияк-биягын эметип турганга көтөрүш керек деп эле кыйкырып келатабыз. Эч ким мына караган жок. Азыр мына ушул азыр түшүнүп атабыз. Элибизде туура түшүнсүн. Мына күйүүчү майлар көтөрүлүп баратат баасы. Энергетика жабдыктардын баасы көбөйүп баратат. Инфляция бар, тариф мына 14-15 жылдан бери 5 жыл 6 жыл каралбай 77 тыйындан жатты. Бул туура эмес да. Экономикалык законго туура келбеген окат. Ошонун баарын алып көрсөк, чындыгында энергетикага азыр оор кыйын болуп турат. Кубаттуулуктардын күчү жетпей атат. Өсүш мисалы үчүн электроны колдонуу жыл сайын 5%-тен көбөйсө, биз мисалы үчүн 30 жылдан бери бир эле Токтогул ГЭСинин Камбаратта 2 ГЭСинин бир эле агрегатын ишке киргиздик. Андан башка эчтеке болгон жок. Андан кийин реконструкция Токтогул ГЭС кийинчерээк жакында башталды 2 жыл мурун. Ишкурган ат башлар асыл реконструкция башталды. Жогорку каскад курабыз деп орустар менен кичинекей договор түзүп аны таштап салдык 37 миллион болуп. Эми мына баягы министр айткан азыр булардын баары жанданып атат, сөзүн ачык керек. Тиги инвесторлор табылып курушкан атат. Анан баягы эл уксун, казактын, өзбектин министрлери келип кичинекей туура мамиле түзүшүп, ушу Камбаратта бирде чоң курсак деген жол картасын түзүп кетти. Бул жаман эмес. Себеби кошуналар туура түшүнөт. Анан бизде ушундай чоң өзөндүн жээгинде туруп, сууларыбыз кенен, гидропотенциал аябай көп, ошонун 10%-ин пайдаланып, ушундай кризиске калып отурганыбыз абдан уят, сөзүн ачыгын айтыш керек. Бул эмне үчүн? Себеби убагында мисалы үчүн Камбаратта бир кичинекей союз 1-2 жыл турганда курулуп бүтүп калмак. Ошону мурун баштаса да болмок. Азыр президент келип, былтыр 1,5 миллиард сом бөлүп бербедиби? Инфраструктураны эң жагында баштайлы деп. Бул туура. Буга чындыгында эле азыр өзүбүздүн күчүбүз жетпейт. Кичинекей жардам болбосо, бул Камбаратта бирин курууга азыр кыйынчылыктар түзүлүп калышы мүмкүн. Себеби анын кубаттуулугу почти 2000 мегаваттка жакындайт. 2000 мегаватт. Ал жанакы Чакан ГЭСтигиндей мындай деп атпайбыз. Алар курула берсин, алар көмөк болуп жардам берет. Бирок баягы Токтогул ГЭСинин суу сактагычынын суусу азайып калды. Быйыл кургакчылык болот, аз келип калат. Тетияктан импорт кылып башка өлкөлөрдөн алалы деген маселе Камбаратта бирде курумп бүтмөйүнчө чечилбейт. Ошону туура түшүнүбүз керек. Анан элиме айтарым, тариф аз болуп атат. Мындай тариф эч жерде жок. Тарифти саясатташыбыз керек. Мен айтарым, ушу кайрылып кетерим, энергетиканы билем, иштегем өзүм. Элди шарттын, энергетиктердин 17 000 гектар эмгеги чоң. Аларды аяш керек, аларды сыйлаш керек. Ашыларды урушпаш керек, туура түшүнүш керек энергетика маселесине. Анан могу тарифти көбөйтүшүн мен айтып атпаймынбы? Чыгашасын жаба албай отурушат. Былтыр 2 компания электрик станция менен улуттук тармагын дефицити 10 миллиард түздү, туурабы? 10 миллиард. Бул деген эмне деген окот? Эми мына эмдиги жылкыга 6 миллиард деп проект түзүлүп атат, дефицит жетпеген. Анан өзүңөр ойлоп көрүлүк, кичинекей дыйкан да бул маселени түшүнөт. Агыротуна картошка айдап бирдеме ага жетсемизге суу колдонуш, ошолордун баарын чыгашасын иштеп туруп киреше албаса, ал деле түшүнөт, бул туура эмес деп. Бизде килейген ишканалар, анын үстүнө түшүнүшүбүз керек. Элиме дагы кайрылып айтайм, энергетикасы оокат болбойт, технический прогресс эмес, жеке эле социалдык, экономикалык көйнөгүн ойлобош керек.
Өзүңөр ойлоп көрүңүзчү, 5 мүнөт өчүп калса чакчы элекке чөбүз. Анан могу өчүрүүлөр болуп атат, тигинде эмнеден кыйкырып атышат. Бул туура эмес. Түшүнүш керек. Себеби баягы баасы $1 миллион түзгөн чоң көмөкчүлөр иштен чыгып калса, чоң облустардан өчүп калса эмне кылабыз? Ошон үчүн туура түшүнүш керек. Буга чыдаш керек элдин алтындарым. Аман эсен бололу, жакшылык болсун дегим келет. Булар маселелер оңолот. Бирок тарифке туура маселе коюлган. Президентте туура түшүнүп, видимо түшүндү окшойт. Бул нерсени жашырбаш керек. Чындык ошол. Азыр кичинекей тарифти мисалы үчүн 1 сом, 2 сом деген кереги жок. Акырындан көбөйтүшүбүз керек. Сөзсүз. Анан азыркы мисалы үчүн 1 киловатт саат электр энергиянын баасы 1 сом 50 тиын. Биз 77 тиынден сатып атабыз. Анан кантип киреше алабыз? Кантип өнүгөбүз? Кантип карыз албайбыз? Ошон үчүн туура түшүнүшүбүз керек да. Бул элим туура түшүнөт. Кээ бир сасык саясатчылар бар, ошонун тилине кирбей, туура түшүнүп, туура мамиле кылып, энергетиканын маселелерине түшүнүп, буга жардам берип, наоборот, энергетиктен 17 миңге жакын энергетик азыр силердин кыздарыңар, урларыңар тиш табактыда жүрүшөт, столдун үстүндө жүрүшөт. Абайла жок деп айта албайбыз, себеби абайла толуп атат. Эскилге жеткен. Анан баягы бирөө депутат кыйкырып атат, эмне үчүн жоготууларды азайып атасыңар деп. Мен чындыгында эле чет мамлекетке Америкага барып келген, аларда жоготуу баардыгын санаганда 5%ке жетпейт. А техникасын, технологиясын карасаңар, заманбап, бүт окмуш. А бизде эскилге жеткен баягы жабдыктардан кантип анан жоготууну азайтабыз? Дагы жакшы, убагында баягы биринчи, экинчи президенттин убагында жоготуулар 40% кеткен. Азыр 11-12% болуп атат. 12%. Бул дагы туура. Ошон үчүн менин айтарым, биздерден телевизордон да, элиме да кайрыларым, ушул маселени туура түшүнүп, баарыбыз туура түшүнүп, анан биздерден дагы бир маселе. Тариф көбөйсө, бул социалдык маселе деген бар. Кедейлер бар. Дагы доход аздар бар. Ошолорго мамлекет тарабынан сөзсүз социалдык колдоо кабылыш керек да. Ошондо туура болот. Мисалы үчүн анан менин жайымда бул жигит турат, Гартек деген уюмдан. Ушулар илгеритен бери коркуп жүрүп, ушу компаниялар болгон чыгымдарын, болгон проектин көтөрүп барса, жогокулар көтөрбөйдө деп тарифти чийип салчу. Туура эле эсептеп, туура жүрүш керек. Башына туура чыгыш керек. Ошон үчүн мен кайрылып кетер элем. Бул жигиттер эле күнөө эмес, жогокулар көтөрбөйсүңөр, азайткыла деген маселе менен жүрүшкөн. Ошон үчүн буларга да кайрылып кетер. Саясат себеп болгон да. Саясат, бүт саясат. Тариф деген могу жеген наныбыздай болуш керек. Нанды кандай сатып алсак, тарифти да ошондой, электр энергияны 1 киловатт ошондой сатып алганда ошондой. Ошон үчүн менин кааларым кийинки келечек муундарга, урпактарга болбогон энергетиканы калтырбай, кичинекей азыр ойлонуп, азыр оңдошубуз керек. Менин айтарым ушул. Рахмат. Абайлда мырза, мына тийиштүү департамент сиздерсиздер азыр Бекбол Жумадылович айтпадыбы, аз-астан көтөрүшүбүз керек деген маселени айтып атат. Анан жанагы калктын аярлуу катмарлары социалдык жашоо тиричиликке карап туруп ошол нерсеге категорияга бөлүппү же болбосо ошол колдоо көрсөтүппү социалдык муктаждарга, ошондой маселени эске алышыбыз керек бул маселеге келгенде дагы депчи. Анан кантип көтөргөн атасыздар? Бүгүнкү процедура аягына чейин кандай жүрөт эми? Бүгүнкү күндө колдонуп жаткан тарифтик саясат 2021-жылы октябрь айында кабыл алынган. Анын негизги максаты ошо агай айтып кеткендей, ошо тарифтерди өздүк наркына жеткирүү. Бул эми бул максатты ошо тарифтерди жыл сайын инфляцияга түзөтүү менен ишке ашырылат деп каралган. Анан негизи бул электр энергия өзү товар болгондон кийин өзүнүн наркы болот. Ошо киреше, ошо электр энергияны саткандан киреше өзүнүн наркын жабыш керек да. Ошол себептен буга чейин мисалы алып кетсек, бул 77 тыйыныбыз бул 7 жыл болду. Ошо бир калыпта турат да. Бир калыпта турат. Андан бери инфляция канча жолу болду. Анын өзүнүн наркын уже жоготуп Бекбол Жумадылович айткандай, көтөрүлгөн варианттарды алып бардыңыздар беле? Буга чейин да. Мисалы мен айтып кетпедимби? Уже бекитилген болчу. Тарифтик саясат бекитилген болчу октябрда. Жыл сайын инфляцияга түзөтүү болгон да.
Бул 15 жылда кабыл алынган, жыл сайын инфляцияга түзөтүп келебиз деп, ал дагы ишке ашпай келди. Андан кийин 21 жылда кабыл алынган, ал 22 жылы дагы июнь айында инфляцияга түзөтүлүш керек болчу. Бирок ал дагы тилекке каршы ишке ашкан жок. Бирок бул четинен дагы айтып белгилеп кетиш керек. Биринчи ошо бюджетте иштеген жарандарыбыздын айлык акысын биринчи көтөрүп берсек деген сунуш түшүп, ошондо 22 жылы ошо 77 тыйын бойдон калган да. Андан кийин өздүк наркы боюнча кыскача маалымат берип кетсем, мисалы 21 жылдын жыйынтыгы боюнча электр энергиянын өздүк наркы 1 сом 72 тыйынды түздү. Ал эми ошо керектөөчүлөрдөн түшкөн орточо эсеп менен 1 киловатт сааттын кирешеси 1 сом 39 тыйынды түздү. Ошентип айырмасы 33 тыйын, то есть дефицит 33 тыйынды түздү да. Ал эми ошонун жанагы 1 сом 39 тыйын дедим, орточо киреше. Ошонун ичинен калк керектөөчүлөрдөн туура 1 сом түштү да, 21 жылдын жыйынтыгы боюнча. Ал эми 22 жылы электр энергиянын өздүк наркы 2 сом 38 тыйынды түздү. Буга эмне себеп болду? Биздин жанагы суу астыгына ошо менен байланыштуу болуп, биз электр энергияны баягы керектөөчүлөрдү электрсиз калтырбаш үчүн, өчүрүүлөр болбош үчүн аны кошумча импорттадык. Бул 2,5 миллиард киловатт импортталынды. Анын акчасы 6 миллиард 600 түздү. Андан тышкары Бишкек ТЭЦибизде кошумча өндүрүү жүргүзүлдү. Мисалы, жыл сайын обычный режиминде 1 миллиард 400 болсо, азыркы өткөн жылда 2,5 миллиард өндүрүлдү. Ошо кошумча өндүргөнгө кеткен чыгаша 2,5 миллиард сом болду. Ошо кошулуп жанагы айтып кетти агай, 22 жылда 10 миллиард сом дефицит менен чыктык да. Ошо дефицитти негизинен ошо импорт, анан кошумча өндүрүүдөн пайда болду. Бул эми ар ким деле ойлонот, бул кандайча, каяктан табышты бул акча? Бул албетте карызга болуп атат. Бюджеттен карыз берип, бул компаниялар ошо 10 миллиардты кийин кайра кайтарып бериш керек да. Анан кийин тарифибиз өзүн актабай жатса, муну мүмкүн эмес болуп атат да, кайтарып бергенге. Анан кийин дагы мындай айтып кетсек, мисалы, ушу 13 миллиард электр энергия керектелет. Бул компаниялар, дагы башка компаниялар бар, ошолордун баардыгы кошуп 13 миллиард 400 миллион. Ошонун ичинен 56% калк керек дейт да. Ошонун ичинен 61% бул 77 тыйын менен төлөп берет. Ошондо 4-түн 1-и бул 77 тыйындан колдонуп атат да. Анан кийин биз жанагы айтып кетпедикпи, уже бекитилген өзүбүздүн тарифтик саясатыбыз бар. Ошо менен биз жылабыз дайыма. Бул тарифтик саясат кабыл алаардын мурдунда бул коомдук талкууга коюлат. Коомчулук, независимый эксперттер тарабынан булар талданат, анализделет. Ошонун негизинде мыйзамдын чегинде анан кийин аягында бекитип берет да өкмөт. Эми ошол процедуралар өткүчөктү канча убакыт өтүшү мүмкүн? Мисалы, 1 май деп белгиленди. Ошо 1 май үчүн, ошого үлгүрүш үчүн биз ошо президент, Кыргыз Республиканын президентинин сунуштамасын кошо эске алып, февраль айында коомдук талкууга коюшубуз керек. Ал 1 ай коомдук талкууда болот. Андан тышкары министрлер макулдашуу өтүшү керек процедура. Анан кийин ал тарифтик саясат бекигенден кийин ал официалдуу түрдө гезиттерге жарыяланат. Коомдук талкуу дегениңиз ошо сайтка жарыяланган пикирлер да, коомдун пикири туурабы? Аны ким көзөмөлдөп, анан аны ачыктыгы, тактыгы кандай болот? Бул тарифтик саясаттын жаңы мындай долбоору, ошо өзгөртүүсү, ошо коом талкуу деген сайты бар. Ошол жерге жарыяланат. Министерство энергетиканын сайтына жарыяланат. Ошол жерде ар бир жаран өзүнүн сунушун, пикирин айтса болот. Бул экономический мындай обоснованиялуу немелер кабыл алынат албетте. Ошондо жыйынтыгы менен ошо март айында акыркы
долбоору бекитилиш керек. Ошондо биз 1-майга үлгүрө алабыз. Мына биздин сол тарабыбызда жалпы ушул бүгүнкү тариф маселесинин көтөрүлүшүнө себепчи болгон ушул техникалык энергетиканын техникалык акыбалын көзөмөлдөгөн инсандар, кызматкерлер турушат. Мына техникалык акыбал бүгүнкү күндү айгинелеп, мына кыштын суугунда дегеле такалып жеткен туңгуюкка кептелгенин биздин эсибизге салып отурат. Руслан мырза, сизден баштайлы, бүгүнкү акыбал жөнүндө айтып бериңиз. Жакшы болот. Биздин электростанциялар ачык акционердик коому Кыргызстандагы электроэнергиянын 98%-ын иштеп чыгарат, генерация кылып. Бүгүнкү күндө жалпы техникалык абал жөнүндө айтып кетсек, бизде ремонт иштери баягы кышкы күз-кыш мезгилине болгон бүт даярдыктан өттүк. Азыр акыбалдар бүт жабдуулардын бардыгы номиналдык кубаттуулукка жакын режимде иштеп атат да, штаттык режимде. Ал режим өзгөрүп турат, бирок эртең мененки максимумда, кечки максимумда бизде жүктөм ошол номиналдык чекке жетип, андан дагы ашып бараткан моменттер болуп атат. Буга чейин болуп келди. 8-январда бизге МЧСтен кабар келди. Ошол 11-ден баштап катуу суук болот деген. Ошол 11-ден баштап бизде жүктөм аябай эбегейси өстү. 400-500 мегаваттка чейин дефицит ошол деңгээлге чейин жетти. Бизде генерация менен ошол керектүү кубаттуулуктар бири-бирине дал келип туруш керек да. Эгерде бизде керектөө көбөйүп кетсе, бизде частота түшө баштайт дагы, электроэнергиянын жыштыгы. Ал автоматикалык өчүрүүнү иштөөсүнө алып келиши мүмкүн да. Ошол себептен ошол режимге жеткирбей, баягы ограничение, баягы өчүрүүгө автоматика иштеп кеткенге чейин өчүрүп калууга жетишүүгө ошол режимдерди создавать этишке туура келип калды. Биз ошол ошол жогорку чыңалууга жеткирбештин айламалын кылып, жанагындай өчүрүүлөрдү кылып атканыбыздын себеби да ошол да, маал менен туурабы? Анан ошол өчүрүүлөргө чейин мындай жогорку чыңалуу болуп, анан бир одоно бир мындай бир сиздерге дуушар келтирген жагдайлар болгон жокпу буга чейин? Бизде баягы бул жерде кубаттуулук жөнүндө сөз болуп атат. Кубаттуулук бизде бири-бирине керектөө менен генерациянын кубаттуулуктары дал келип туруш керек, баланс постоянно болуп туруш керек. Эгер баланс керектөө көбөйүп кетсе, жыштык түшөт дагы. Бизде автоматическая частотная разгрузка деген защита болот, автоматика бар. Ошол системный отключениени баштайт. Бул режимге жетсек, бул баягы регион болуп өчө баштайт да. Азыр ар жерден өчүрүп, ошол режимден дефицитти жоюп, ушундай режимде иштеп атпайбызбы? Эгерде ачык эрдин иштесин алып кетсек, анда региондор өчө баштайт. Бул мындай чоң өчүрүүлөр болот да. Андай нерсенин бизге кереги жок. Ошол нерсеге жеткизбей, азыр бизде жабдуулардын бүт баягы иштөө эмесине перегрузга жеткизбей иштеп жатабыз да, азыркы ушул чектөө мененчи. Шамил мырза, сиз дагы ушул техникалык акыбал, жалпы ушул инженер катары, жалпы ушул техникалык акыбалдагы бүгүнкү күндө жетер чегине жеткен акыбалды айтып өтсөңүз. Рахмат. Мен айтардан мурун дагы өзүбүздүн ишкана боюнча баягы кандай жерде иштейбиз, кандай жерди камтыйбыз ошол экенин айтып койсом, Чүй электр тармактары ишканасы өзүнүн карамагында 500 киловольттуу 2 көмөк чордону камтыйт. Бул подстанция Фрунзская, андан кийин Кемин. Андан сырткары 220 киловольттуу Кара Балта, Чуйская, Быстровка. Мындан дагы 110 киловольттук 20 подстанция, анан 35 киловольттогу 96 подстанция. Андан тышкары Кемин районунан баштап Панфиловка районуна чейин 10 рести өзүбүзгө алабыз. Мындан сырткары дагы жалпы Чүй областында ошондо камтыйсыздар, Бишкектен тышкары Чүй областында. Мындан сырткары дагы аба чуулалыклар бар. 500 киловольттуу 220, 110, 35, 610 киловольттогу. В общем, суммарно где-то 7175 километр. Мындан сырткары дагы 0,4 киловольттогу да линияларыбыз бар. Алардын мисалы санын айтып кетсем, где-то 1392. Андан да сырткары кабельный линиялар бар, 610 киловольт 131, кабельный линия 0,4 киловольт 142 километр. Эми чын-чынында моюнга алышыбыз керек. Бул электр жабдуулардын баары тең
өзүнүн иштөө мөөнөтүн 2 эсе, 2,5 эсе, 3 эсе уже иштеп койгонбуз. Иштеп койгон. Физический, моральный износ деп коет. Бирок биз буга карабай, энергетиктер күнү түнү, жайы кышы дебей, баягы келе жаткан ОЗПга деп 2022-2023 ОЗПга биз физабиоме 100%, 100% аткарганбыз. Акчалай каражат тоже 100% бүт барын тең аткарып, биз ошерекини баягы иштеп, оңдоп, түзөп, майлап, баягы жалпак тил менен айтканда, биз дагы ошерекинин иштөө мөөнөтүн кыска мөөнөт болсо да кичине узартып атабыз. Ошо келип жаткан ОЗПга биз ийгиликтүү азыр өтүп жатабыз. Биз мындай азыркы айтылып атпайбы, мисалы регулирующий мероприятие деп, мына биякта менин кесиптешим айтып атат. Жанагындай частота түшүп кетпесин, генерация менен потребление экөө баягы выравнивать этилип туруш керек депчи. Ошорекини баягы биз дагы тармактар сет деп коет, эми тармактар биздин персоналдар бүт баар тең ошорекини алдына ала алып, аякта дагы өзүнүн баягы автоматиканын терминдери бар, там противоавтоматика разгрузки перегрузка оборудования или ошондой эле оборудованиянын өзүнүн техпаспортторунда жазылган, мисалы өзүнүн номинальный токтору бар. Ошолордон ашып кетпеш үчүн жерлерге барбай, бир жума биздики график болуп албадыбы? 2-3 күн график болуп алды. Баягы барып, ошеркилерди переключение кылып, бир жабдуудан экинчиге которуп, ушундай бир эмелерди жасап аттык да, жетишпей аттык. Өзүбүздө негизи ишканабызда 2000 киши иштейт. Эми аякта администрация бар дегенде чисто персоналдар эле жетишпейт, оборудование аябай көп. Ошерекилерди алдына ала алып, баягы которуп, перегруз болуп аткан жерлерди баягы өчүрүп, ушундай бир эме кылып аттык, мероприятиялар жүргүзүп, андан кийин анан уже биз билгенден кийин 2-3 күндөн кийин билгенден кийин уже конкретный графиктерди койдук. Жерлерде каждый абонентке чейин. Ал абоненттерди да бүт баар тең биз категорияларга бөлдүк. 1-чи, 2-чи, 3-чү категория деп. 1-чи категория деп жанагы больница, стратегиялык объекттер, мисалы аэропортко, мисалы ушундай сыяктуучу. Андан 2-чи, 3-чү категория деп ушулардын баарын тең бөлүп туруп, анан ОНРСке каждый диспетчерский пунктка 2ден жардамчы койдук. Телефон номерлерин берип, ошоеки баягы биздин керектөөчүлөргө баягы туура так маалымат берип, ушундай иштедик да. Күнү түнү иштеп, анан өзүбүздүн да руководстволор бүт баарыбыз тең күнү түнү тынбай иштеп, ушул эки эмеден азыр кыштан өтүп атабыз. Эми инженер катары ушул бүгүнкү акыбал 1-2-3 жыл, 5 жыл мурункуга караганда эми жылдан жылга эскирип баратканы, тетиктердин кызматкерлерди кыйнап, жылдан жылга кыйнап баратканы билинип атабы? Билинип атат. Электр жабдыктарыбыз, шаймандарыбыз бүт баар тең эскирген. 70-80% эскирген. Биз жана бирок азыр эми каражат деле жакшы бөлүнүп, көңүл бөлүнүп атат. Ошонун негизинде биз баягы оңдоп, түздөп, майлап баягы түздөп майлаганда ошол эң негизги эми мындай да. Эң негизги шаймандарды которууга мүмкүнчүлүк барбы же которсоңор майласаңар эмнени майлап, эмнени? Жок, биз эми баягы линияны ошого вспомогательный запчастьтардын алмаштырабыз. Биз основной оборудованияларды биз баягы которууга мүмкүнчүлүк жок. Которууга азыр эми мүмкүнчүлүк тарифтин негизинде эле бүт баар тең байланышып кетет. Бекбол Жумалович, эми сиз өмүр бою ушул өмүрүңүздүн экинин конечно айтып атышпайбы, план баары аткарылып атат деп. Силердин пландарыңар кандай түзүлгөн, ачык айтпайсыңарбы? Бул Гартеке өзүңөрдүн баягы бюджетти жыл сайын баягы коргоого барасыңар да. Бул мына Бакыт энем туура айтып атат. Жанакы жабдыктарды тезден которуучу жабдыктарды алмаштырууга баары мүмкүнчүлүгүңөр жок. Ошончолук акча таппайсыңар, бербейт булар. Туурабы? Туура, ошону айтыш керек да. Мисалы үчүн булар бюджетти даярдаганда чындыгында эле көп нерсеси бар. Өзүңөр айткандай 70% эскирген эмелердин кээ бирин алмаштырбаса болбойт, сөзүн ачыгы керек да. Азыр булар чындыгында эле эрдик кылып атышат. Эскилерди колдонуп, ушул элдин светин өчүрбөй тургандар аз болуш керек энергетиктерге. Бирөөнөн алып жабыштырып жасап атышат. Ушул депутаттар мен кыйынмын дегендер барып көрүшсүн, жөндүрсүн, кандай алакыбалды иштеп атышат. Анан булар мисалы үчүн момча жанакы негизги жабдыктарды алмаштыралы деп Гартекке барат. Гартекте установка бар. Баягы тарифтан эде көтөрбөйсүн деген бар. Булар анчалык акчаны ала албайт. Болгон планды бекитип берет, баягы кыскартылган. 10 сомдордон мисалы үчүн
примерно айтып атканда 500 сом беришет, ошо азыр айтып атканда ошо 500 сомду аткарып атабыз деп атышат. 10 сомго жеткирилген жок да. Ошон үчүн эскилиги жетип көбөйүп аткан туура айтып атат бул иним. Ошон үчүн энергетиканы оңдойсак, оңдош керек. Баарыбыз бирге киришибиз керек. Президентке чейин иштеп аткан кишиден, элден баштап, мына элибиздин баары түшүнүш керек бул маселеге. Түшүнбөсөк болбойт. Энергетика отуруп калса айтып атпайбы, эчтеке өнүгүү жок. Социальный өнүгүү жок экономикада. Ойлоп көрүлөчү 5 мүнөт светтөсүн, эчтеке иштебей калат. Чагчылекке болобуз. Азыр карашы, авария деп туура айттыңыз. Авария мелкилерди жана газдан болгондорду бул эч кимге айтпай эле энергеттер жаап койшот, туурабы? Өзү эптеп тиякпай ансап кылат. Аба чоң авария келгенде ошону ойлонуш керек да. Облус өчүп калса, район өчүп калса эмне кылабыз? Ошон жана тариф көтөрүү маселесин бул негизги маселе. Себеби энергетикага жардам. Аны үстүнө туура түшүндүңүз сиз. Жанагы импорт кылып атабыз деп атпайбы? Аны бюджетти төлөйт, бюджетке опять энергеттер карыз болуп атышат. Основной карызы 137 миллиард жанакы курулган. Инексин бактан башка жактан алган карыздар Мировой банк, Тияк банк, Финестерден алган. Ошончо миллиард сом турат. Андан иши кошулуп атат. Буларды чындыгында акырында оңдосок болбой калды. Баягы бир киши сурап берет. Мына мисалы үчүн президент 23 тыйынга көбөйтөбүз, 1 сомго жеткизебиз деп. Ошол жетеби дедим, мен жетпейт дедим. Жетпейт, бирок биринчи жолу, биринчи иретте эртең бул жабдык иштен чыгып калат деп ошондой алмаштырганга мүмкүнчүлүк болот, эң жок дегенде болот. Энергетикте ошондо урушпайбыз. Ошондо ошол акча баардыгы колдонулбаса, аткарылбаса ошондо энергетик туруш керек. Сен убагында аткарган жоксуң, берип берген тыйынды пайдаланган жоксуң, ошону туруш керек. Ал акча жок туруп, эчтеке жок туруп, баягы министр туура айтты да, кубаттуулук түзөлбөйт бир күндө. Бир күндө түзөлбөйбүз. Биринчиден эмне кылыш керек? Кубаттуулукту көбөйтүш керек. Кубаттуулуктар аз, айтып атпайбызбы? Өсүш 5% энергетиканы мындай талап кылуу, ошону колдонуу 5%ке жыл сайын өсүп атат. Кубаттуулукту көбөйтүү аз болуп атат. Ошон үчүн минтип жүрө берсек, чындыгында эле катуу, кыйын акыбалга калабыз. Ошон үчүн жана жогорку каскад нарында кестерин курдуруш керек. Анан жана ат башы тигиндеги кестерин реконструировать атпай, аларды бүтүрүш керек. Жана Куланак 100 мегаватт электр станциясын жана чакан кести куруш керек. Токтогул гидростанцияны жана реконструкция бүтүрүш керек. 240 мыңга жаңы кес курулгандай болот. Анан ошондой кезде мына энергетиктерди унутпаш керек. Теги гидроэлектростанция курганга жанагы кара кечеде ТЭЦ курган ошо жеңилирээк болуп турат. Ошону пайдаланыш керек. Бизде де көмүр деген укмуштай көп. Бул кара кечеден баштай өзгө массив деген миллиард көмүр жатат. Ошолорду пайдаланса, экологияда сага зыян келтирбеген технология эч жагы ойлонуп чыккан. Кытайда, батышта пайдаланып атат. Жөн эле Сопсонун туура айтып атат, тет жактан көмүр ташыганча, андан көрө ошол ТЭЦ куруп, ошону электрге чыгарсак болот. Ошондо ойлонуш керек. Чындыгында азыр жатпаш керек. Анысы деле энергеттер иштеп жүрөт. Урушуш керек, конечно, урушуш керек. Жакшы иштеш керек. Бирок күнү түн иштеп аткан энергеттер. Эмгегин баалайлы. Эл майтарым, алтындарын баалайлы. Урушпаш керек. Урушсаңар аткарбаса, жете албай калса ошону уруш керек. Эмгек жолуңуз ушул энергетика тармагына байлангандан кийин эми бардык ушул бийликтердин тушундагы энергетикалык акыбалды сиз көз алдынан өткөрүп турдуңуз да, кандай өткөнүнчү? Анан 5 жыл мурунку бийликтин учурунда деле, эми бийликтердин көп алмашканын айтып атам да. 10 жыл мурунку бийликтердин учурунда деле, 20 жыл баштагы бийликтердин учурунда деле ушундай бир кырдаалга туңгуюкка кептелген учурлар болгон да, ушундай. Туңгуюк бүгүнкү бийликтин, бүгүнкү энергетика министринин багына туш келгенин сиз кандай карап атасыз? Мун чындыгында эле азыркы иштеп аткан министрди чындыгында сөзүн ачык керек. Мен андан бирдеме үмүт этип же бирдеме кыла коеюн деп аткан жокмун, жакшылык күтөйүн деп. Сөздү чындыгынан айтса жаңылбайт, сөздү ачык эле айтыш керек. Бул министр иштери министри. Күнү түн иштеп атат. Кайсы жерде жүрсө ошо энергетиканы ойлоп, жеке эле министр эмес, анын орун басарлары мына могу жигиттер бүтүн иштеп атышат азыр. Күнү түн иштеп атат. Энергетиктерде эсалуу жок, ойлоп көрүлөчү, күнү түнү момуну карап турат, өчпөсүн. Кудайга жалынып турат. Ошон үчүн булардын эмгегин баалашыбыз керек, жардам беришибиз керек. Мына
негизги карызынан кантип кутулуп мамлекет ойлош керек. Мүмкүн башка жагынан финансистагылар ошолорду ойлоп туруп, буларды чындыгында эле келечекте мисалы үчүн эртең эле чыга коебуз бул эмеден кыйынчылыктан дебейм. Аздан мына тарифти биринчи маселесин оңдоп, башка жагын оңдоп, анан жана Камбаратта бирди куруп алсак, башка айтылган кестерди куруп алсак, кеңсүр жасап алсак, абалга келебиз. Жанакындай баягы импорттон алган акча ошо бюджетке кетет, ушул карыз болуп атат деген импорттолбой калат. Камбараттан бирди курсак, эң башкысы Камбаратта бирди бүтүрүшпөсөк, проблема чоң. Жана Кассамин да Камбаратта бирсиз бүтпөйт ал. Жайында гана баягы ашык электроэнергия айтып атпайм, 20 миллион суткасына пайдаланабыз. Сиздин жанагы сөзүңүздөн кийин Абайылда мырзага да бир суроо жаралды да, жанагы 137 миллиард сом карыз менен ушул министрлик, энергетика тармагы. Анан бүгүнкү жетерчегине жеткен энергетиканын туңгуюктуу акыбалы бардыгын тең ушул сиздер тийиштүү орган, тийиштүү департамент катары ошонун баарын мониторинг кылып, эсептеп чыгып, андан кийин анан ушул тарифке келдиңиздерби? Же бул дагы ошол тарифке барып алгандан кийин анан дагы бир муктаждык жаралышы мүмкүнбү? Реалдуу ситуацияны бизге мындай жөнөкөй тил менен айтып берейинчи. Мисалы энергетический компаниялар келип бизге 22-жылы кайрылды да. Анакей урматтуу там регулятор дейт. Бизге элди керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз камсыздош үчүн бизге каражат керек 35 миллиард деп өзүнүн планын көрсөтөт. Биз акыркы керектөөчүлөр канча керек дейт, киловатт саат бүгүнкү күндөгү тарифтер менен көбөйтүп чыкканда бизге киреше 25 миллиард түшөт экен. Анан биз айтып атабыз, кечирип койгула достор, силерге акча жетпей жатат, силердин сураган планыңарга акча жетиштүү эмес. Анан кийин алар ойлонуп башка амалдарын издеп баштайт. Амал болсо ошол эле карызга кайра жанагы айтылган чоң карызды үйшө аны дагы көбөйтмөй да. Анан кийин мен мындай тарифтер тууралуу кыска дагы бир маалымат айтып кетким келет да. Мисалы, эгерде бир калк керектөөчүбүз, население, бир айда 500 киловатт колдонсо, бүгүнкү тариф менен 77 тыйын менен 385 сом төлөйт айына. Ал эми 1 сомго көтөрүлсө, 500 киловаттыбыз, естественно 500 сом болот. Айырмасы 115 сом. Бүгүнкү күндө 115 сомго эмне ала алабыз? По-моему, тамеки чеккен кишилер билет, бир пачка тамеки да, бир айга. Ошол нерсе кошулган жатат. Жапса болот. Ал мисалы 1000 киловатт саат айына сарптанса, ал баа билесиз да 700ге чейин 77, анан 216, ошентип 1000 киловатт саат колдонсо 1187 сом керек болот. Ал эми ошол жана 1 сомго көтөрсөк, инфляцияга түзөтсөк, ушул эмебиз 1438 сомду түзөткөн. Айырмасы 251 сом. Элибиз деле ойлонуп көрөт, 251 сомго эмне алса болот. Ошо бир ай сонун мындай условияда жашаш үчүн это көп деле эмес го деп мен жеке оюм. Анан кийин бул 700 киловатт каяктан чыккан? 700 киловатт бул мындай эсептеп, анализдеп, ошо эгерде электроэнергияны жылытууга колдонбосо, үйдөгү тиричиликке кенен жетет. Эгерде 700төн ашкандар, ал албетте жылуулукка колдонот да. Же болбосо жана кондиционер деп азыр өтө мындай популярный болуп кетти, өтө мындай комфортту түзүп берет үйүбүздө. Туурабы? Ошону колдонгондо ошо 700төн ашып кетет да. Анан кийин биз айтып атабыз, эл аралык уюмдар дагы айтып атат да, ушу 700-үңөр баарына тең бирдей берет экенсиңер дейт, ар бир жарангачы. Мындай международный опыт боюнча бул деген именно мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилиш керек деп өзүнүн пикирлерин айтып атат. Биз аны эске алып, биздин дагы жарандарыбыз, баягы колунда аз болгон жарандарыбызга былтыр январь айынан баштап 50 тыйын бекитип бердик. То есть ошол анын өзүнүн тизмеси менен энергетический компанияларды алар адрестеринен бери билет. Ошолорго 50 тыйын менен жеткирип атат бүгүнкү күндө. Эми тариф маселесин көтөрүүгө келгенде,
жөн эле 5-6 адам сиздерден 5-6 адис топтола калып анан математикалык тил менен эсеп менен көтөрө койбосо керек. Бул жерде атайын адистердин кеңеши менен, адистердин пикири менен, андан сырткары бул жерде так эсеп менен, мониторинг менен, анан мындан сырткары структуралардын бири-бири менен акылдашып, социалдык өнүктүрүү министрлиги бар, башка министрликтер бар сиздерге байланыштуу туурабы? Ошолор менен биригип анан бекисе керек, бул маселе. Албетте. Мисалы, өндүрүүчү компания өзүнүн пландары менен келет. Канча киловатт өндүрүшүм керек, канча акы төлөшүм керек, канча налогторун, бул статьялар менен берилет да, статья затраттар менен. Бөлүштүрүп берүүчү компания өзүнүн шарттарын менен келет. Анын баары методикага менен саналат. Бул жөн эле бир эле кишинин эмес, целый отделдер, андан министерство да бар, энергетический компаниялар да бар. Бизден баарыбыз кошулуп, ошо талдап туруп, анан ошо методикага дал келген чыгашаларды гана кабыл алып, анан кийин дагы мындай нерсе бар да, мисалы негизи мындай эң жакшы учурда мындай идеальный вариантта момча акча каражат керек да. Бирок эми бул может быть салынбай калышы мүмкүн, багы жетишпей калышыбыз мүмкүн. Макул, биз момчага макулбуз дейт да. И ошого дагы акчабыз толук кандуу жетпей калып атат да. Ошол себептен бул эскилгендиги ошо уланып келатат да. Анан кийин биз деле түшүнүп турабыз, эми биздин ошо социалдык экономиканы эске алып, ошон үчүн жанагы инфляцияга түзөтүү. Кечээ жакында эле ошо эл аралык уюмдар менен мындай сүйлөшүүлөр, консультациялар жүрүп атканда алар айтышты. Могу инфляцияга түзөтүү деп атасыңар, оптимизация кылып атасыңар, бирок бул жетишсиз деп айтып атат. Эгерде дейт мындай решительный эмеге барбасаңар, 3 жылдын ичинде технический банкротко учурап каласыңар деп атат да. Анан кийин алардын эмнеге мындай күйүп бышып атат деп да ойлош мүмкүн да, алар эмнеге андай. Анткени алар бизге өз убагында карыз берген акчасын. Ошо карызын ала албай калабызбы деп аларга дагы переживать этип атышат да, мындайча айткандачы. Анан биз өзүбүздү актай албай атсак, анан кийин алар ким биз менен достошот дегендей да. Ошон үчүн ошо мен дагы кайрылып кетер элем ошо керектөөчүлөргө. Ошо электроэнергия, энергетикабыз кандай болсо дагы бул биздин энергетика. Анан ошого жанагындай жаман сөзгө, жаман эмелерге мындай ишенбей, так мындай официалдуу маалыматтарга таянып, анан кийин иш алып барса деп ойлойм. Маалыматтарды таратууда дагы ошол бир официалдуу маалыматтарды пайдаланса деген сөз. Анан көп учурда биз эмеден жабыркап калып атабыз да, ошо туура меселе маалыматты айтып эле, анан мындай деп жанагы элдин башын айландырып, соцсетиде ар кандай эмелерди чыгарып эле ушу каралап жиберет да, ушу биздин энергетиктердичи. Ошол мен мындай өтө мындай эметет да. Бүгүнкү күндө ушул жаңы ГЭСтерди салуу планына байланыштуу эми электростанциялар ачык акционердик коомуна ачык айкын көрүнүп турат. Бүгүнкү күндө иштеп чыгып аткан кубаттуулук маселеси, бүгүнкү күндөгү иштеп аткан ГЭСтер кандай иштеп атат, анан жаңы ГЭСтер салына турган болсо, азыр Бекбол Жумадулович айтып берет бул жөндө. Кандай кубаттуулукка ээ болобуз дагы, анан ГЭСтен го электр энергиясы иштелип чыгып атат. Бер жактагы келген биздин тетиктер андан ары иштеп, анан элге жеткирип бериш керек да. Ушул маселеге келгенде кандай дейсиз? Бизде жалпы баягы техникалык абал азыркы учурда ат башы ГЭСинде реконструкция аяктады. Быйыл май айында 4 генераторду толугу менен алмаштырдык. Ал жерде кошумча кубаттуулук 5,6 мегаватт кошулду. Эми 40 мегаватт номинал буга чейин болсо, азыр 45,7 болуп калат. Андан кийин Токтогул ГЭСинде биз 30 ноябрда 4 генераторду жумушка киргиздик. Ал жерде 300 болсо 4 генератордун кубаттуулугу азыр 360 мегаватт кошулду. Ошондо 60 мегаватт кошумча кошулду. 1200гө 1260 мегаватт. Андан сырткары биз мына Камбар-Ата 2 боюнча экинчи генераторун азыр тендерге койдук. Бул эгерде экинчи генератор жумушка кирип калса жакын арада, ал эми 120 мегаватт кошулат да. Ошондой 240 мегаватт Камбар-Ата 2ден кошулат.
Камбар-Ата 1 боюнча дорожный карта иштетип чыккан. Баягы жол көрсөтүлүп, кандай жол менен этаптар менен кандай болуп ишке ашат. Бул 2025-жылга коюлган. Азыр проектный изыскательский жумуштар болуп атат да. ПИР деп коет, проектный изыскательский расследование. Баягы бүт проект түзүп, ошону изыскание кылып, ошол иштер аяктаса уже 25-жылы бул да куруу иштери башталыш керек. Камбар-Ата 1 боюнча эгерде курулуп калса, ал жерде кубаттуулук 1860 түзөт. Бул деген ар бир генератор 360 мегаваттан 4 генератор турат. Жана 60 мегаваттын кошулушу быйылкы жанагы бир генераторду бир генератор токтогул кезинде реконструкциялоо негизинде жаралган 60 мегаватт болуп атат, туурабы? Жылыга ошол жана сиздер пландагандай жылыга бирден агрегатты ишке киргизип туруу мүмкүн бекен? Жылына өзү келишим ошондой түзүлгөн. Бизде 1 марттан баштап берилет. Быйылкы жылы 2 генераторду беребиз. 2 генератор 10 ноябрда жумушка кириш керек, алмаштырылып. Ошондо дагы 60 мегаватт кошулат да токтогул кесинин өзүнөн. 4 агрегатты иштей турган болсо 240 мегаватт болот экен. Ал чоң эле бир шамалды сай кеси. Бир кестин кубаттуулугун аткарат экен да, туурабы? Андан сырткары учкурун кесинде реконструкция иштери азыр мындай көмөкчү жабдууларда болуп турат, башталды. Эгерде генератордон баштасак, биз 4 генераторду беребиз. Азыр уже тендер өтүп, жеңүүчү аныкталып, China National Electric Dongfeng деген корпорация иштеп атат, Кытайдыкы. Ал жерде 78 миллион долларлык проект бул. Азыр көмөкчү жабдууларды даярдап, март айында пландаштырылып турат. Бул жерде 4 генераторду берүү. Бирок сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде биздин ошол подрядчик, подрядчик даяр болсо, биз 1 марттан аны дагы беребиз. Ал жерден өзү буга чейинки болгон 4 генератордун кубаттуулугу 45 мегаватт, реконструкция бүткөндөн кийин 57 мегаватт болот. Бул жерде бир генератордон 12 мегаватт кошулат да. Бул деген жаңы кубаттуулук дагы 12 мегаватт. Ноябрда эгерде алмаштыруу иши ийгиликтүү болсо, 12 мегаватт кошумча кошулат учкурган кесинен. Жылдан жылга бирден генератор берилип турат, март айынан ноябрга чейин. Ошондо 4 жылдын ичинде алмашып бүтүш керек бүт генераторлор. 4 алмашса, бул 4 алмашкандан кийин бул где-то 48 мегаватт кошулуп калат да. Бул учкурган кесинен эленчи. Эң жакшы экен. Шамил мырза, мына сиздер эми чүй боорун карап аткандан кийин шаардын чекесиндеги ички миграциянын айынан шаардын чекесине бир топ конуштар кошулган. Анын катарында ушу сиздердин карамагыңыздарга кирген конуштар дагы бар. Мына ушуларды эми азыр көбүнчө ошо жеке компаниялар карап, алар дагы ошолор өзүлөрү трансформатор, бардык электр чубалгыларынан бери тартып келип, убагында конуштарды өзүлөрү жайгаштырган да бардыгын тең камсыздап берген. Анан ошол сиздерге көмөк болдубу же болбосо ошол элдин көбөйүшү, абоненттердин көбөйүшү сиздерге тескерисинче түйшүк жараттыбы? Эми абоненттердин көбөйүшү, конечно, бизге көп түйшүк жаратып атат. Биз дагы бул абоненттерге өзүбүздүн да көмөгүбүздү көргөзүп атабыз. Кошумча мисалы бир конуш болсо, кичи конуш болсо, алар өзүнүн эсебинен баягы трансформаторлорду, линияларды коюп, өзүлөрүнүн балансында деп коет да. Алар өзүлөрү обслуживать этет. Кээде биздин эми тармакка кошулгандан кийин, эгер ошол эки баланстагы трансформаторлор эми карапайым эл аны өзү обслуживать эте албайт да. Анан көптөн бери баягы ремонттон өтпөсө, өчүп калса, ал келип эле биздин сетти да чогуу өчүрүүгө туура келет. Анан ошого дагы биз көмөктөшүп, жардам берип эметкенге аракет кылабыз. Ошондой эле ушул Ак Ордо, айта кетсек, Ак Ордо жаңы болушу, Көк Жар жаңы болушу, анан бизде жана жогоруда айтып өттүм, Онресте, мисалы бизде көп жерлерде 275 миң абонент болсо, БТО абонент. Ошонун ашып кетсе 50 миң эле газдаштырылган да. Бул Чүй областы боюнча. Эгерде жалпы ушул Чүй областы боюнча сиз айтып аткан аймактар газдаштырыла турган болсо, бул электр энергиясына чоң эле өбөлгө болот да, жеңилдик болот да. Бул электр энергиясы абдан жеңилдигин бермек, экология. Мамлекет бул боюнча дагы ушу газдаштыруу маселеси боюнча дагы саясатты көтөрүп атышпайбы? Ооба. Туурабы? Бекбой Жумадылович, мен эң негизги суроону берейин деп атам сизге. Токут эрежери. Сиз эми мына бүгүнкү энергетикадагы тармагындагы ардагерлер,
Сиз курактагы ардагерлер алды 80-ге таяп, арты 70, 65, 70-ке таяп калган ардагерлер. Мына ушул убакка чейин деле энергетикалык кырдаал ушул жетишчегине жетип турганын сиздер жана айткандай көз алдыңыздардан өткөрдүңүздөр да бардыгын тең элечи. Эмне үчүн буга чейин ушул тарифти көтөрүш керек деп бир ушундай бүгүнкү күндөгүдөй кырдаал жаралбады дейм да. Эмне үчүн ушуларды көрүп турган ардагерлер ушуну бир чогулуп айтып чыкканга мүмкүнчүлүк болбоду? Мүмкүнчүлүк болгон. Сайрап эле келатабыз. Сайрап эле келатабыз. Уккан эч ким жок. Энергетиканы отургуза алабыз деп. Башкасын билбейм мен. Кайсырдан чыксам ушу тариф жөнүндө обязательно сөз кылып өтчүмүн. Мына баары билет. Мына өзүңөр бир эле мисал келтирейин. Туура айтты бул жигит санап өттү да, мисалы үчүн 500 киловатт или 1000 киловатт деп. Машина 1 миллион 200 миң машина жүгүп жүрөт республикабызда. Ошону кичинекей эле чыгымдарын кошуп санаганда жылына 70 миллиард сом кетет экен. Жылына бери эле кичинекей. Ама ар бирөөбүз үйдө сотка көтөрүп жүрөт. Алардын чыгымын эсептегенде орто эсеп менен буну специалист санап чыккан 40 миллиард экен. 40-50 миллиард. А биз ушу энергеттин эң маанилүү болгон тармагыбызды жаба албай атабыз 35 миллиард. Мына айтты 35 миллиард акча табылбай турабыз деп. Ошону уят. Элибиз шуну туура түшүнүш керек. Жабышыбыз керек. Тарифти оңдошубуз керек. Кубаттуулукту көбөйтүшүбүз керек. Туура айтты. Кичинекей мен кошуп кетерим. Жана жаңгырылып отурган кулана кесин кош керек. 100 мегаватт берет 25-жылы бүтөбүз деп атат. Анама жогорку нарын каскадын курабыз деп атышат. Мына инвестор табылдыбы? Табылып атат. Буларды куруп, могу таласта курулуп атат. Эми чакан кестерди айтканым жок чындыгында эле. Кубаттуулук канча болсо, баягы счеттун баары ошондон кетет, туурабы? 15 миллиардпы, 18 миллиардпы санак ошондон кетет деп, жоготууларды эсептеп 1 миллиард алып салгандан кийин ошонун негизинде анан тарифке көбөйткөндө жана энергетиктердин доходу көбөйөт. Ошон үчүн убагында айтып жүрдүк чындыгында эле, сурат туура болду. Айтып атпаймынбы? 30 жылдан ашты мына эгемендик алган. Ошонун 20 жылы жана ойноп күлүп жүрдүк. Энергетика эч ким көңүл бөлгөн жок. Сайраган эч ким уккан жок. Отургуза алабыз деген айтып атпаймынбы? Уурдаган уурдап, жана аттар айтылып атпайбы? 40% деген жоготуу болгон эмес. Ошого чыгарыш ийбеди. Анан кантип оңолот? Инфляция деген ойлошкон жок. Тариф деген ойлошкон жок. Тариф эмнекени кой шайлоо менен шайланып калам деп кыйкырып жүрүп өтүп кетип атпадыбы? Ушулардын баары саясатташып кеткен. Саясаттан өтүп, экономиканын өзүнө келишибиз керек. Туура жашоого туура келишибиз керек. Чындыгында эле элибиз мындан кыйынчылыкты көтөргөн. Мына булар балдар сезбей калды. Биз согуштун убагында төрөп, согуштан кийинки адамдарбыз. Ышкын согон убак жашап чоңойгонбуз. Кийинди койгула. Бирок кыргыз эч качан мындай кыйынчылыктан, мындан да болгондуктан өткөн. Ошон үчүн ушу турмушка жетип атабыз. Мен айтар, мен туура түшүнүш керек. Жана сасык саясатчылардын сөздөрүнө кийлигишип, аны укпаш керек. Кичинекей тариф көтөрүлсө туура түшүнүп, ошону окуй энергетикабыз эметип калат экен, отуруп калат экен. Кийинчи неберебизди, балдарыбызга, кийинчи урпактарга калсын ушул энергетика дегенде түшүнүк болуш керек адамдын. Анан эле келип бирөөнү угуп алып эле көчөгө чыккыла десе, толуп жатат жанакы НПО дегендер. Бияка тияка батыштын акчаларын алгандарга. Ошо тарифти көбөйтүп элден коомчулуктан жаман сөз угуп ачуу сынды кучакты чет элден карыз акча ала койгон оңой болуп келген да. Бүгүнкү бийлик деле мисалы ушул ачуу сындарды угуп отурбай карыз алып эле энергетиканы оңдой бербейт беле. Ошону айтам да, ошон үчүн ар эми баягы убакыт өтүп кетти. Эми азыркы абалга келип туура түшүнүп, мындан кийинкисин баягы өткөн ишке кайгырбаган кайрылып, өткөн булут жамгыр төкпөйт, кайрылып дегендей аны ташташ керек, унутуш керек. Бирок кандай болгонун эл туура түшүнүш керек да. Энергетика унутулуп тонолгон азыр кайра жанданыш керек, өнүш керек, өсүш керек. Мына жаш жигиттер ошонун баарын күнү түнү ойлогон ушулар. Ушулар аман болсун, энергеттер аман болсун, элибиз аман болсун. Бул азыр чындыгында эле мен жашоонун баркын, жашоонун шартын көрүп келатам. Азыр айылдарды карасак, сонусун 2 этаждуу үйлөр пайда болду. Анан сонус 2-3 машинадан короодо турат. Эмчи заманыбыз жаман дейбиз. Туура түшүнөлү, жаман эмеспиз. Жанакы кедей кичинекей социалдык жагынан колдоого муктаж үйлөргө жардам беришибиз обязательно тарифти көтөргөндө. Аларды унутпашыбыз керек. Ушул биринчи маселе.
Калганын иштеш керек. Рахмат, келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы өлкөдөгү энергия тармактын күнгөй тескелүү маселелерин бүгүн козгодук. Анын ичинде тариф маселеси, электр энергиясынын жабдыктарын кантип оңдоп түзөөдөн өткөрүш керек деген маселени бизге келген коноктор менен бирге талкууладык. Саламатта калыңыздар.